Барыңыздарга салам. Өткөндө октябрда болгон инкылаптан кийин президенттин милдетин аткаруучу болуп, парламент аркылуу шайланган Садыр Жапаровго башка мамлекеттер үн катпай келишсе, расмий шайлангандан кийин куттуктоолор келе баштады. Орусиянын президенти Владимир Путин Садыр Жапаровду шайлоодогу жеңиши менен куттуктап, ал куттуктоо Кремлдин расмий баракчасына жарыяланган. Ал эми Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев телефон аркылуу куттуктап, Жапаровду расмий сапар менен Казакстанга чакырды. Ошондой эле Афганистандын президенти Мохаммад Ашраф Гани да куттуктады. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанда мамлекетти башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумдун ийгиликтүү өткөнүн кубануу менен кабыл алганын айтып, Кыргызстандын президентин ар тармакта тыгыз кызматташууга чакырды. Айтылган бул тилектер ишке ашып, элибиз башка мамлекеттерге барып кул болбой, өлкөбүз өнүкселе болду. Ошол сыртта жүргөн азаматтарыбыз мамлекеттин экономикалык жүгүн аркалап келишүүдө. Улуттук банктын берген маалыматы боюнча, өткөн жылдын башында мигранттар Кыргызстанга январь айынан ноябрга чейин 2 миллиард 160 миллион 110 миң доллар акча которушкан. Ал эми 2019 жылдын ушул аралыгында 2 миллиард 191 миллион 920 миң доллар жөнөтүлгөн. Ошентип 2020 жылы акча которуулардын көлөмү кыскарган. Бирок июнь айынан ноябрга чейинки мезгилде мурдагы жылга салыштырмалуу 203 миллион долларга өсүү байкалган. Кылмышын жашыруу үчүн пара берген жетекчи кармалды. Социалдык фонддун Талас райондук башкармалыгынын жетекчиси 70 миң сом пара берип жатканда кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Маалыматка караганда, ал мекеменин эмгек сапарларына сарпталышы керек болгон бюджеттик каражатты ээлеп алган. Бул кылмышты жашыруу үчүн УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматынын өкүлдөрүнө 70 миң сом пара сунуш кылган. Ал 11 январда Талас облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Коронавируска каршы Pfizer вакцинасы Кыргызстанга сунушталды. Эл аралык донордук вакциналар жана иммунизация боюнча глобалдык альянс уюму COVAX программасынын алкагында биздин өлкөгө Pfizer вакцинасын сунуш кылышты. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде билдирди. Программа бизге 7-8 вакцинанын түрүн изилдөөгө берет. Алардын биринчиси кече сунушталды. Бул америкалык Pfizer. Вакцинанын шарттарын сактоого жана колдонууга коюлган талаптарды аткаруу керектигин айтты. Бул вакцина үчүн -70 градуста сакташыбыз керек. Бизде азырынча андай мүмкүнчүлүк жок, деди Нурболот Үсөнбаев. Сунушталган вакцинаны кабыл алуу боюнча чечим изилдөөдөн кийин айтылат. Эмнеси болсо да, ден соолукту жакшылап карайлы. Бизде коронавирус кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу азыраак болгону менен дүйнө жүзүндө коронавирус менен ооругандардын саны 90 миллионго жетти. 2 миллионго жакын адам бул илдеттен көз жумду. Дениңиздер сак болсун. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.